Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerge Ыйык Куран китебин менен таныштырууну чечтим. Биринчи сүрө Фатиха. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Ааламдардын эгеси болгон Аллахка мактоо. Ал мээримдүү, ырайымдуу, кыямат күндүн падышасы. Биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз. Өзүң бизди туура жолго баштагын. Ал жол сенин каарыңа калбагандар менен адашкандарга өзүң тартуулаган жол. Биринчи бөлүм. Экинчи сүрө Бакара. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Алиф лам мим. Бул китеп анда шек жок. Ал такыбалар үчүн туура жол. Алар кайыпка ишенишет, намаз окушат жана биз аларга берген ырыскылардан сарпташат. Алар сага түшүрүлгөнгө да, сенден мурунку түшүрүлгөндөргө да, акырет күнүнө да ишенишет. Алар өздөрүнүн эгесинин туура жолунда дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Чындыгында капырларга эскертесиңби же эскертпейсиңби, баары бир алар ишенишпейт. Аллах алардын жүрөгүн жана кулагын мөөрлөп бекитип салган. Көздөрүнө парда тарткан. Аларга чоң азап бар. Элдердин арасында кээ бирөөлөр биз Аллахка жана кыямат күнүнө ишенебиз дешет, бирок алар ишенишпейт. Алар Аллахты жана ишенген ырайымдууларды алдоого аракеттенет. Бирок алар өздөрүнүн гана алдашат. Муну өздөрү да сезишпейт. Алардын жүрөгүндө оору бар. Аллах алардын оорусун дагы да күчөтөт. Жалган сүйлөгөндөрү үчүн аларга оорутуучу азап бар. Аларга жер бетинде жамандыкты, бузуктукту жайылтпагыла деп айтылса, алар биз болгону жакшылык гана кылып жатабыз дешет. Дал ошолор жамандыкты, бузуктукту жайылтуучулар. Бирок аны алар сезишпейт. Аларга башкалар ишенгендей эле ишенгиле деп айтылса, биз эмне кем акылдар ишенгендей ишенебизби дешет. Аныгында алар өздөрү кем акылдар, бирок муну өздөрү билишпейт. Алар ыймандууларга жолукканда биз ишенебиз дешет. Бирок өздөрүнүн шайтандары менен өздөрүнчө калганда биз силер мененбиз, тиякта болгону тигилерди шылдыңдап жатабыз дешет. Аллах аларды шылдыңдайт, алардын адашууларын андан бетер арбытат. Булар адашууну туура жолго сатып алгандар. Алардын соодасы кирешесиз болду жана алар туура жолдо болбоочулар. Алар от жаккан немеге окшойт. Качан от айлананы жарык кылган кезде Аллах анын нурун алып салды жана ал көөдөй караңгылыкта көрө албай калды. Булар дүлөй, дудук, сокур жана алар туура жолго кайтышпайт. Алар же асмандагы жамгырлуу булут өңдүү, анда түнөргөн караңгылык, күн күркүрөө жана чагылган бар. Алар өлүмдөн коркуп, манжаларын кулактарына тыгып алышат. Бирок Аллах капырларды курчап алган. Чагылган алардын көрүү касиетин көзүн алып кетүүгө дапдаяр. Качан жарыктей түшкөндө алар басып жөнөшөт. Караңгыласа туруп калышат. Эгер Аллах кааласа аларды дүлөй жана сокур кылып коймок. Акыйкатта Аллах бардыгына кудурети жетүүчү. Эй адамдар, силерди да, силерге чейинкилерди да жараткан эгеңерге сыйынгыла. Балким силер коркоорсуңар. Ал Аллах силерге жерди килем кылып төшөдү, асманды куруп көтөрүп койду. Асмандан суу жаадырып, аны менен силерге ырыскы болуусу үчүн жемиштерди өстүрдү. Билип туруп Аллахка шериктерди кошпогула. Эгер силер биздин пендебизге түшүрүлгөнгө шектенсеңер, анда ошого окшош сүрөө келтирип бергилечи. Эгер сөзүңөр чындык болсо, Аллахтан башка өз күбөлөрүңөрдү чакыргыла.
Эгер силер муну жасай албасаңар, чынында силер муну эч качан жасай албайсыңар. Отуну адамдар менен таштар болгон оттон, тозоктон сактангыла. Ал каапырлар үчүн даярдалган. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар үчүн бактар бар экенин сүйүнчүлө. Бактардын алдында дарыялар агат. Аларга ырыскы катары жемиш тартууланганда алар «Бул бизге мурун берилген эле» дешет. Анткени аларга көрүнүшү окшоштор берилет. Алар үчүн анда таптаза жубайлар болот жана алар анда түбөлүккө калышат. Чынында Аллах чиркей же андан чоңураак нерсени мисал келтирүүдөн уялбайт. Ыймандуулар мунун Аллахтан экендигине толук ишенишет. Ал эми каапырлар бул мисал менен Аллах эмнени каалайт деп айтышат. Ал Аллах муну менен көптөрүн адашууга жана көптөрүн туура жолго алып келет. Тек гана муну менен бузукуларды жолдон адаштырат. Уадалашкандан кийин Аллах менен болгон келишимди бузгандар, Аллах бириктирүүнү буйруган нерсени үзгөндөр жана жер үстүндө бузуктукту жайылтуучулар, дал ушулар зыянга учуруучулар. Силер Аллахка кантип ишенбейсиңер? Мурун силер өлүк элеңер. Ал силерди тирилтти, анан силерди өлтүрөт, андан соң кайрадан тирилтет, анан силер ага кайтарыласыңар. А силер үчүн жер үстүндөгүлөрдүн баарын жаратты. Андан соң асманга максат кылды. Аларды 7 асман кылып орноштурду. Ал бардык нерселерди билүүчү. Ошондо эген периштелерине, мен жер бетине өзүмө орун басар жаратамын, деди. Алар анда жер бетинде бузукулук жасаганды жана кан төгө турганды жаратасыңбы? А биз сени гана мактап, сени гана аруулап, сени гана улуктайбыз го, дешти. Ырасында мен силер билбеген нерселерди билемин, деди Аллах. Ал адамга бардык нерселердин аттарын үйрөттү, анан периштелерге көрсөтүп, мага булардын аттарын айтып бергилечи, эгер силер туура болсоңор, деди. Алар айтышты, сени аруулайбыз, сенин өзүңө бизге үйрөткөн нерселерди гана билебиз. Акыйкатта сен билүүчү жана даанышмансың. Ал Аллах айтты, эй адам, аларга булардын аттарын атап бер. Аларга адам аттарын айтып бергенде, ал айтты, мен силерге асмандарда жана жерде болгон кайып нерселерди, силер ашкере жана жашыруун жасагандарды да билемин, деп айтпадым беле? Мына ошондо биз периштелерге адамга сежде кылгыла, дедик. Алар иблистен башкасы адамга сежде кылышты. Ал иблис баш тартып менсинди жана каапырлардан болуп калды. Биз, эй адам, сен аялың экөөң бейиштен орун алгыла жана андан рахаттанып, эмнени кааласаңар жей бергиле, бирок бул даракка жакындабагыла. Анда эгерде жакындасаңар, заалымдардан болосуңар, дедик. Ошентип шайтан аларды азгырды жана аларды орун алган жайынан чыгарды. Биз аларга бири-бириңерге душман болуп төмөн түшкүлө. Белгилүү бир убакытка чейин жер силер үчүн мекен жана пайдалануу жайы болот, деп айттык. Адам өз эгесинен сөздөрдү жолуктурду жана ал анын тообосун кабыл кылды. Акыйкатта ал тооболорду кабыл кылуучу жана мээримдүү. Бул жактан бирге чогуу түшкүлө. Эгер менден силерге түз жол көрсөтүлүп, аны ким ээрчисе, аларга коркунуч да, кайгы капа да болбойт, деп айттык. Биз аят белгилери бизге ишенбегендер, ал жөнүндө жалган айткандар, отту ээлөөчүлөр жана алар анда түбөлүккө калышат. Эй, Исраил урпактары, мен силерге кылган жакшылыгымды эстегиле жана мага берген убадаңарды туура аткаргыла. Мен да силерге берген убадамды аткарайын.
менден гана корккула. Силерде болгон нерсени тастыктоо үчүн жөнөткөн нерсеме ишенгиле. Ага биринчи каршы чыгуучулардан болбогула. Арзбаган баага менин аяттарымды сатпагыла. Менден сактангыла, корккула. Акыйкатка бузукулукту аралаштырбагыла жана билип туруп акыйкатты жашырбагыла. Намаз окугула, зекет бергиле жана руку кылуучулар, тизе ийгендер менен бирге руку кылгыла. Силер китепти Тооратты окуп туруп адамдарды жакшылыкка буйруп, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Акылга келбейсиңерби? Сабырдуулук жана намаз аркылуу жардам сурагыла. Чындыгында намаз корккондордон башкалар үчүн өтө оор. Алар өздөрүнүн эгесине кездеше турганына жана ага кайрылып бара тургандыктарына ишенишет. Эй Исраил урпактары, менин силерге кылган жакшылыгымды, силерди ааламдагылардан артык кылганымды эстегиле. Бирөө үчүн бирөө бир нерсени төлөй албай турган, андан колдоо кабыл кылынбай, акы алынбай, жардам берилбей турган күндөн корккула. Биз силерди фараондун элинен куткардык. Алар силерди жаман азап менен азапташты жана силердин балдарыңарды союшуп, аялдарыңарды тирүү калтырды. Мында силер үчүн эгеңерден зор сыноо бар. Биз силер үчүн деңизди бөлүп, силерди куткарганыбызды жана фараондун талапкерлерин чөктүргөнүбүздү өзүңөр көрүп турдуңар. Биз Муса менен 40 түндү убадалаштык. Ал кеткенден соң өзүңөргө музоону кудай кылып алып, силер зулум кылуучулардан болдуңар. Андан соң биз силерди кечирдик. Силер буга мүмкүн шүгүр кыларсыңар. Биз Мусага китеп жана ажыратуучуну бергенбиз. Мүмкүн силер туура жолго түшөрсүңөр. Муса өз коомуна мындай деди: Эй элим, силер музоону кудай кылып алуу менен өзүңөргө өзүңөр жамандык кылдыңар. Ошондуктан өзүңөрдүн жаратуучуңарга тообо жана бири-бириңерди өлтүргүлө. Ушунуңар жаратуучулардын алдында өзүңөр үчүн жакшыраак жана ал силердин тообоңорду кабыл кылат. Анткени ал тообону кабыл кылуучу жана мээримдүү. Силер: Эй Муса, биз Аллахты ачык көрмөйүнчө сага ишенбейбиз дедиңер. Силерди карап турган абалыңарга чагылган урду. Анан биз силерди өлгөнүңөрдөн кийин тирилттик. Мүмкүн шүгүр кыларсыңар. Биз силерди булут менен көлөкө кылдык. Силерге асмандан ырыскы жана салва түшүрдүк. Биз берген ырыскынын тазаларын жегиле. Алар бизге зыян кылышкан жок, бирок өздөрүнө зыян кылышты. Биз аларга: бул айылга кирип, көңүлүңөр каалагандардан кенен жеп ичкиле, бирок эшигинен сежде кылган абалыңарда киргиле да кечир дегиле. Биз силердин күнөөңөрдү кечиребиз жана жакшылыктарды көбөйтөбүз дедик. Ошондо заалымдар аларга айтылган сөздү башка сөзгө алмаштырышты. Анан биз заалымдарга бузукулук, күнөө кылгандары үчүн асмандан азап түшүрдүк. Муса качан өз элине ичүүгө суу сураганда: биз таягың менен ташты ур дедик жана андан соң 12 булак атылып чыкты. Ар бир уруу өз булактарына ээ болду. Аллахтын ырыскыларынан жегиле, ичкиле, жер үстүндө жамандык, бузукулук кылбагыла. Силер айттыңар: Эй Муса, биз бир түрдүү тамакка чыдабайбыз. Биз үчүн эгеңе дуба кыл. Жерге өскөн жашылча өсүмдүктөрдөн бадыраң, сарымсак, буурчак жана пияз берсин. Ал Муса айтты: силер чындап эле жакшыны төмөн нерселерге алмаштыргыңар келип жатабы? Шаарга түшкүлө, ал жерден сураганыңарды табасыңар. Ошентип аларга кордук кедейлик ташталды жана алар Аллахтын каарына калышты. Бул алардын Аллахтын аят кабарларына ишенбегендиги жана пайгамбарларды адилетсиз өлтүргөндүктөрүнөн.
Бул алардын баш ийбегендиги жана чектен ашкандыктарынан болду. Акыйкатта иманга келгендер, иудейлер, христиандар, сабилер Аллахка жана кыямат күнүнө ишенишсе жана жакшылык иш кылышса, аларга эгеси тарабынан сыйлык бар. Аларга эч кандай коркунуч да, кайгы, капа да болбойт. Биз силер менен келишим түздүк жана силердин үстүңөргө тоону көтөрдүк. Биз силерге тартуулаганды бекем кармагыла, андагы нерселерди бекем эске туткула. Мүмкүн силер такыба болорсуңар. Андан соң силер баш тарттыңар. Эгер Аллахтын жакшылыгы жана мээримдүүлүгү болбогондо силер зыян тартуучулардан болмоксуңар. Силердин араңардагы ишемби күндү бузгандарды билесиңер. Биз аларды кор болгон маймылдарга айлангыла дедик. Биз муну ошол убакыттагы адамдар үчүн, келечек муундар үчүн жана такыбаларга үлгү насаат болсун үчүн кылдык. Муса өзүнүн элине: Аллах силерге уй союуну буйурду деди. Алар: сен бизди шылыңдап жатасыңбы дешти. Ал Муса: наадандардан болуп калбоону Аллахтан сурайм деди. Алар айтышты: өзүңдүн эгеңе кайрыл, жараткандан сура, ал кандай уй экендигин бизге түшүндүрүп берсин. Ал: уй карыганда, жаш кунаажындагы болбосун, ал ушулардын ортосундагы уй болсун, өзүңөргө кылынган буйрукту аткаргыла, деди Муса. Алар Мусага: биз үчүн эгеңе дуба кыл, ал бизге уйдун түсү кандай болуусу керектигин түшүндүрсүн дешти. Муса айтты: Аллахтын айткандарына караганда, ал уй көргөн көздү кубандырган ачык сары түстүү болсун. Алар: өзүңдүн эгеңе биз үчүн дуба кыл, ал бизге уйдун кандай экенин түшүндүрсүн, анткени ал уй бизге күмөндүү болуп жатат. Эгер Аллах кааласа, биз туура жолдо болобуз дешти. Муса айтты: Аллахтын буйругунда ал уй кордолуп, жер айдабаган жана жер сугарбаган, айыбы жок, өз өңүнөн башка өңү болбогон болсун. Алар: мына азыр сен чындыкты айттың дешти. Ошентип алар бир аз кыйналышып аны союшту. Бирөөнү өлтүрүп коюп, ал тууралуу өз ара талаш тартышка түштүңөр. Аллах силер жашырганды ачыкка чыгарат. Биз аларга: аны союлган уйдун бир бөлүгү менен ургула дедик. Ошол сыяктуу эле Аллах өлүктөрдү тирилтет. Силер акылыңарга келүүңөр үчүн силерге өз кереметтерин көргөзөт. Андан соң силердин жүрөгүңөр таш сыяктуу же андан да катуураак болуп калды. Анткени таштардын арасынан сызылып агып чыккан булактар бар. Алардын арасында ташты жарып агып чыккандары жана алардын арасында Аллахтан корккондугунан төмөн аккандары да бар. Аллах силерди жасап жатканыңарды байкабай калбайт. Чындап эле силер аларды ыйман келтирет деп үмүттөнүп каалап турасыңарбы? Ырасында алардын бир бөлүгү Аллахтын сөздөрүн угуп туруп, акыл калчаган соң билип түшүнүп туруп эле өзгөртүп жиберишкен. Алар качан ыймандууларга жолуккан кезде биз ишенебиз дейт. Качан өздөрү бири-бири менен өзүнчө жолуккан кезде Аллах силерге ачкан нерселер жөнүндө өз зыяныңарга эгеңердин алдында далил кылуулары үчүн аларга айтып берип жатасыңарбы? Акылыңарга келбейсиңерби дешет. Ырасында Аллах алардын жашырып жаткандарын жана алардын ашкере кылгандарын да билип турарын алар билишпейби? Алардын арасында өз китебин билбеген сабатсыздар өздөрүнүн курулай кыялдарын гана билишет. Алар тек гана божомолдошот. Арзыбаган акчага сатуу үчүн өз колдору менен китеп жазып алышып, анан аны бул Аллахтан келген дегендерге азап болсун. Аларга колдору менен жазгандары үчүн азап болсун. Алар кылган кесиптери үчүн азап болсун. Алар: бизди тозоготу бир нече күн гана күйгүзөт дешет. Аларга минтип айт: чын эле силер Аллахтан убада алдыңарбы? Аллах убадасын такыр өзгөртпөйт. Же силер Аллахка карата билбеген нерселериңерди эле айтып жатасыңарбы?
Ооба, ким жамандыктан пайда тапса жана күнөөгө чырмалып батса, анда алар отту ээлөөчүлөр, тозокулар. Алар анда түбөлүккө калышат. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар, алар бейиш ээлери, алар анда түбөлүккө болушат. Биз Израиль урпактарынын убадаларын алганбыз. Силер Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла, намаз окугула жана зекет бергиле дедик. Андан соң силердин көбүңөр баш тартып артка кетенчиктедиңер. Биз силер бири-бириңерден каныңарды төкпөйсүңөр жана бири-бириңерди турак жайыңардан кууп чыкпайсыңар деп келишим убада алдык. Андан соң силер өзүңөр тастыктап күбө болгон элеңер. Андан соң да силер бири-бириңерди өлтүрүп жатасыңар. Өзүңөрдөн болгон бир жамаатты турак жайынан чыгарып салып жатасыңар. Алардын үстүнөн күнөө жана душмандык кылууда, бири-бириңе жардам берүүдөсүңөр. Эгер силерге туткундар келишсе, аларга силер төлөм төлөйсүңөр. Аларды кууп чыгууга силерге тыюу салынган болчу. Ырас эле силер китептин бир бөлүгүнө ишенип, экинчи бир бөлүгүн четке кагасыңарбы? Силердин араңардагы мындай ишти кылганыңарга бул дүйнөдө кордук, ал эми кыямат күнүндө алар эң чоң азапка ташталат. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. Алар бул дүйнөдөгү жашоону акыреттеги жашоосунун ордуна сатып алгандар. Алардын жазасы жеңилдетилбейт. Аларга жардам да берилбейт. Биз Мусага китеп бердик. Анын артынан пайгамбарларды жөнөттүк. Биз Мариям уулу Исага ачык айкын кабарларды бердик жана аны ыйык Жебрейил менен бекемдедик. Ырасында силерге көңүлүңөр каалабаган нерсе менен элчилер келген сайын менменсине бой көтөрө бересиңерби? Алардын кээ бирөөлөрүн жалганчы дедиңер, бир тобун өлтүрдүңөр. Алар биздин жүрөгүбүз кулпуланган дешет. Жок, алардын каапырлыктары үчүн аларга Аллахтын наалаты тийди. Алардын өтө азы гана ыйман келтиришет. Качан аларга Аллахтан алардагыны тастыктай турган Куран келгенде, алар андан мурун каапырларга каршы жеңиш суранып келишкен эле. Качан аларга билген нерсе келгенде, алар буга ишенишпеди. Каапырларга Аллахтын каргышы болсун. Аллах өзү каалаган пенделерине өзүнүн ырайымы менен аяттарын жибергенине каршы чыгып, Аллах жиберген нерселерге каапырлык кылып, өздөрүнүн сатышы кандай жаман. Анан каар үстүндө каар алып кайтышты. Каапырлар үчүн кордоочу азап бар. Качан аларга Аллах жөнөткөнгө ишенгиле делингенде, алар бизге жөнөтүлгөнгө ишенебиз дешти. Анан анын артынан жөнөтүлгөндөрдү чанышат. Куран алардагыны тастыктоочу акыйкат. Иудейлер ыймандуу болсоңор, анда эмне үчүн мурда келген Аллахтын пайгамбарларын өлтүрөсүңөр деп айт. Муса силерге ачык айкын кабарлар менен келди. Бирок ал кеткенден кийин силер музоого сыйынып алдыңар да адашуучулардан болдуңар. Мурунку доорлордо биз силерден убада алып, силердин үстүңөргө Тур тоосун көтөрдүк. Силерге биз бергенди күч-кубат менен алгыла да уккула. Аллахтын буйругун дедик. Алар биз уктук, бирок баш ийбейбиз дешти. Өздөрүнүн каапырлыгы менен
алардын жүрөктөрү музоого ибадат кылууга, ага сыйынууга сугарылган эле. Эгер силер ыймандуу болсоңор, анда ыйманыңар буйруган нерсе кандай жаман деп айт. Эгерде Аллахтын алдындагы акырет жайы башка адамдарга эмес, силер үчүн гана болуп чынчыл болсоңор, анда өзүңөргө өлүмдү тилей бергиле деп айт. Бирок өз колдору менен кылган иштеринен улам өлүмдү эч убакытта үмүт этишпейт. Акыйкатта Аллах адашкандарды жакшы билүүчү. Чындыгында сен алардын жана Аллахка ширк келтиргендердин, Аллахтын башка сыйынуучуларды да жашоого өтө ач көз адамдардан экенин байкайсың. Алардан ар бири ага 1000 жыл жашоо беришин үмүттөнөт. Бирок анчалык узун жашоо да аларды азаптан оолактата албайт. Акыйкатта Аллах алардын эмне кылгандарын көрүүчү. Айткын, Жебрейилге ким душман болсо, ал Аллахка душман. Анткени Аллахтын уруксаты менен ал аны Куранды туура жол, кубанычтуу кабар катары ыймандууларга алардын алдындагыны тастыктоочу үчүн сенин жүрөгүңө түшүргөн. Ким Аллахка, анын периштелерине, анын пайгамбарларына, Жебрейилге жана Микаилге душман болсо, акыйкатта Аллах каапырлардын душманы. Биз сага ачык айкын аяттарыбызды түшүргөнбүз. Ага анык адашкандар гана ишенбейт. Алар берген ар бир убаданын соңунда алардын бир бөлүгү аны убаданы таштап салышат. Убадага турбайт. Балким алардын көпчүлүгү ишенишпейт. Качан аларга өздөрүнчө болгонду тастыктоо үчүн Аллахтан элчи Мухаммед келгенде, китеп берилгендердин, иудейлердин бир бөлүгү Аллахтын китебин билбеген өңдүү арт жактарына ыргытышты. Сулаймандын падышачылыгы учурунда алар шайтандар окуганды ээрчишти. Сулайман каапыр эмес эле, бирок шайтандар каапыр болчу. Алар адамдарды сыйкырга жана Бабилдеги эки периште Харут менен Марутка түшүрүлгөндү үйрөтүшкөн. Бирок алар биз сыноодобуз, каапыр болуп калбагыла деп айтмайынча, ал экөө эч кимге сыйкырды үйрөтүшкөн эмес. Алар болсо тигилерден эркекти аялынан кантип ажыратууну үйрөнүшкөн. Бирок алар Аллахтын уруксатсыз эч кимди ажырата алышкан эмес. Алар адамдар өздөрүнө пайда келтирбей, тек гана зыян келтире турган нерсени үйрөнүшкөн. Алар мындай ишти кылгандарга акыретте эч кандай үлүш жоктугун жакшы билишкен. Эгер алар каапыр болгондорун билишсе, сатып алгандары өз жандары үчүн кандай жаман. Эгер алар ыйман келтирип жана такыба болушса, анда Аллахтын алдындагы сооп эң мыкты, эгер аны билишсе. Эй ыйман келтиргендер, пайгамбарга «Роина, бизге көз сал» деп айтпагыла. Бизди кара деп айткыла жана уккула. Каапырлар үчүн оорутуучу азап бар. Китеп ээлеринен болгон жана көп кудайчылардан чыккан каапырлар силердин эгеңерден жакшылык түшүүсүн жактырышпайт. Аллах өз мээримдүүлүгү менен кимди кааласа тандайт. Аллах улуу ырайымдуулуктун ээси. Биз аяттарыбызды өзгөртсөк же аны унуттурсак, анын ордуна андан жакшысын же ага окшошун келтиребиз. Чынында эле Аллах бардыгына кудурети жетээрин билбейсиңби?
Акыйкатта сен асмандар менен жердин бийлиги Аллахта гана экендигин, Аллахтан башка силерде тарапкер да, жардамчы да жок экендигин билбедиңби? Мүмкүн силер өзүңөрдөн пайгамбарыңардан мурда Мусадан сурагандай суроону каалап жатасыңарбы? Бирок эч ким ыйманды ишенбөөчүлүккө алмаштырса, ал туура жолдон адашканы. Китеп ээлеринен болгон кайсыл бир топтор акыйкат баяндалган соң көрө албастык жана каапыр абалдарында силерди ыйманга келгениңерден кийин каапырга айландыргылары келишет. Аллахтын буйругу келгенче аларды кечиргиле жана алардан жүз үйрүгүлө. Аллах бардык нерсеге кудурети жетүүчү. Намазга тургула жана зекет бергиле. Ошондо өзүңөр үчүн мурда жасаган жакшылыктарыңарды Аллахтын алдынан табасыңар. Албетте, Аллах силердин эмне кылганыңарды көрүүчү. Алар бейишке иудей же христиан болгондон башка эч ким кире албайт дешет. Бул алардын үмүт тилеги гана. Аларга эгер айтканыңар чын болсо, далилиңерди келтиргиле деп айт. Жок, ким жүзүн Аллахка арнап бурса жана жакшылык кылуучу болсо, анын сыйлыгы эгесинин алдында. Алардын үстүнөн коркунуч да, кайгы капа да болбойт. Китепти окуп алып деле иудейлер христиандар түз жолдо эмес дешет. Ал эми христиандар иудейлер түз жолдо эмес дешет. Алардын ушул өңдүү сөздөрүн эч нерсени билбегендер да кайталашат. Алардын ортосунда талашып жаткан нерселери тууралуу Аллах кыямат күнүндө өз өкүмүн чыгарат. Аллахтын ысымдары эскерилип макталып турган Аллахтын мечиттерин кыйратып бузууга аракеттенгенден да ашкан заалым бирөө барбы? Алар мечиттерге корккон абалда гана кирүүгө тийиш эле. Алар үчүн бул дүйнөдө кордук, ал эми акыретте чоң азап бар. Чыгыш да, батыш да Аллахка гана таандык. Силер кайда гана бурулбагыла, ал жакта Аллахтын жүзү. Албетте, Аллах камтуучу, билүүчү. Аллах өзүнө уул алды дешти. Ага аарулук жок. Ага асмандар менен жердеги бардык нерселер таандык. Баары ага баш ийет. Ал асмандар менен жердин жаратуучусу. Ал бир иштин болуусун кааласа, бол дейт. Ал дароо болуп калат. Аллах биз менен сүйлөшпөйбү? Же бизге белги, далил келбейби? Деп билбегендер айтышат. Алардыкына окшогон сөздөрдү аларга чейинкилер да айтышкан эле. Алардын жүрөктөрү бири-бирине окшош. Бизге ишенген адамдар үчүн өз билгенибизди баяндадык. Биз сени акыйкаттык менен кабарды жеткизүүчү, эскертүүчү кылып жөнөттүк жана сен от ээлери жөнүндө суралбайсың. Иудейлер да, христиандар да сен алардын динине ээрчимейинче ыраазы болушпайт. Аларга Аллахтын жолу акыйкат жол деп айт. Эгер сага маалымат келген соң алардын көңүлдөрүн ээрчисең, анда сага Аллахтан тарапкер да, жардамчы да болбойт. Биз китеп бергендер аны акыйкат түрдө окушат. Алар ага ыйман келтиришет. Ал эми ага ишенбегендер коромжуга учурашат. Эй Исраил урпактары, менин силерге берген ырайымдуулугумду эстегиле. Акыйкатта силерди ааламдардагылардан артык кылдым. Бир жан башка бир жандын күнөөсүн көтөрбөй турган, күнөөсүнө төлөм да алынбай турган, жана колдоо да пайда бербей, жардам да кылынбай турган күндөн корккула. Ибрахимдин эгеси буйруктарды берип сынады. Ал аларды аткарды. Эгеси ага, мен сени элдерге өрнөк кылам деди. Менин урпактарымчы, деди Ибрахим. Менин убадам адашкандарга жетпейт, деди эгеси. Ошентип, биз бул үйдү адамдар жыйнала турган
жай кылдык. Бул үй ыйык Мекке шаарындагы Кааба. Адамдар жыйнала турган тынч жай кылдык жана Ибрахимдин ордун намаз окуучу жай кылып алгыла дедик. Биз Ибрахим менен Исмаилга келишим кылдык. Менин үйүмдү айлануучулар менен жана тургандар жана намаз окуучулар үчүн тазалагыла. Ибрахим айтты: Эгем, бул жерде тынч кыл. Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирген элиме мөмө жемиштерден ырыскы бер. Ал Аллах айтты: Капырларды мен азыраак гана пайдалантам. Андан соң аларды оттун азабына аргасыз кылам. Ал кандай жаман кайтып баруучу жай. Ибрагим менен Исмаил үйдүн дубалын түптөдү. Алар: О эгебиз, бизден кабыл кыла көр. Албетте сен угуучу жана көрүүчүсүң дешти. Каабанын дубалын түптөдү. О эгебиз, бизди өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл жана биздин урпактарыбыздан да өзүңө баш ийүүчү кыла көр. Ибадат кылуу жолдорун үйрөт. Биздин тооболорубузду кабыл кыла көр. Албетте сен тооболорду кабыл кылуучу, мээримдүүсүң. О эгебиз, аларга өздөрүнүн арасынан сенин аяттарыңды окуп, аларга жеткире турган, аларга Куранды, даанышмандыкты үйрөтө турган жана аларды ширктен тазалай турган бир элчи жибер. Албетте сен ызааттуу, даанышмансың. Өзүңө наадандык кылгандан бөлөк ким Ибрахимдин дининен баш тартат? Биз аны бул дүйнөдө тандадык. Ал эми акыретте албетте ал эң жакшы иштерди жасоочулардан. Ага анын эгеси мага моюнсун деди. Мен ааламдардын эгесине моюн сундум деди. Ибрахим да Якуб да аны балдарына осуят кылды. Эй балдарым, акыйкатта Аллах силер үчүн динди тандап берди. Силер мусулман болмоюнча өлбөгүлө. Силер Якубка өлүм келген кезинде күбө болдуңар беле? Ал өзүнүн балдарына: Мен өлгөндөн соң силер кимге сыйынасыңар деди. Алар: Биз сенин эгеңе жана сенин аталарың Ибрахимдин, Исмаилдин жана Исхактын эгеси болгон бир Кудайга гана сыйынабыз. Биз ага баш ийүүчүлөрдөнбүз дешти. Ал эл небак өтүп кетти. Аларга өздөрү жасаган иштери, ал эми силерге өзүңөр жасаган иштериңер. Силер алардын эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайсыңар. Алар: Иудей же христиан болгула, туура жолду табасыңар дешти. Жок, Ибрахимдин дини таза, ал көп кудайчылардан болгон эмес дегин. Айткыла: Биз Аллахка, бизге жөнөтүлгөнгө, Ибрахимге, Исмаилге, Исхакка, Якубка, неберелерине жана да Муса менен Исага жөнөтүлгөнгө, бардык пайгамбарларга, эгесинен жөнөтүлгөн нерселерге ишенебиз. Биз алардын арасынан эч бирөөсүн да ажыратпайбыз жана ага моюн сунуучуларданбыз. Эгер алар силер ишенип жаткандарда ишенишсе, анда туура жолду табышкан болмок. Эгер алар моюн толгошсо, анда тек гана талаш тартышта. Аллах сени аларга жетиштүү кылып коет. Ал угуучу жана билүүчү. Аллахтын дини, дин жагынан Аллахтан ким мыкты? Биз ага гана сыйынуучуларданбыз. Айткын, Аллах жөнүндө биз менен талашасыңарбы? Ал биздин да эгебиз, силердин да эгеңер. Бизге өзүбүздүн жасаган амалдар, ал эми силерге өзүңөрдүн жасаган амалдарыңар таандык. Биз ага ыклас кылуучуларданбыз. Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб жана алардын урпактары иудейлер же христиандар болгон деп айтасыңарбы? Силерби же Аллах жакшыраак билүүчүбү дегин.
өз алдыңдагы күбөлүк берүүнү Аллахтан жашыргандардан катуу адашкан бирөө болобу? Акыйкатта Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. Ал не бак өтүп кетти. Аларга өздөрү жасаган иштери, силерге өзүңөр жасаган иштериңер таандык. Силер алардан эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайсыңар. Адамдардын кээ бир наадандары алар жүз буруп келген кыбыласын эмне үчүн таштап коюшту деп айтышат. Аларга чыгыш батыш да Аллахка таандык. Ал каалаганын туура жолго салат деп айткын. Силер башка адамдарга күбө болууңар жана пайгамбар силерге күбө болуусу үчүн биз силерди орточо үммөт кылдык. Артка жүз буруп кеткендердин кимиси пайгамбарды ээрчирин билүүбүз үчүн силердин кыбылаңарды биз өзгөрттүк. Бул Аллах оң жолго баштагандардан башкаларына абдан оор сезилет. Аллах силердин ыйманыңарды жок кылбайт. Чындыгында Аллах адамдарга ырайымдуу, боорукер. Биз сенин жүзүңдү асманга бурулганын көрүп турабыз. Ошондуктан өзүң ыраазы болгон кыбылага аны алмаштырабыз. Эми жүзүңдү Харам мечити тарапка бур. Кайсыл жерде болсоңор да жүзүңөрдү ошол тарапка бургула. Чындыгында китеп берилгендер негизинен кыбыланын алмашуусун эгеңден келген бир чындык экендигин билишет. Аллах алардын амалдарынан кабарсыз эмес. Харам мечити деп Меке шаарын айтып жатат. Китеп ээлерине ар кандай кереметтерди көрсөтсөң да, алар сенин кыбылаңа жүз бурушпайт. Сен алардын кыбыласына жүз бурбайсың. Алардын айрымдары башкаларынын кыбыласына да жүз бурушпайт. Сага ачык кабар келген соң сен алардын каалоосун ээрчисең, албетте анык заалымдардансың. Биз Куран китеп бергендер аны өз уулдарын тааныгандай эле таанышат. Анткени алардын бир бөлүгү чындыкты билип туруп жашырышат. Акыйкаттык бул сени эгеңден гана. Ошондуктан эч качан шектенгендерден болбо. Ар кимдин өзүнүн бурулуучу тарабы бар. Жакшылыкта жарышкыла. Кайда болсоңор да Аллах баарыңарды чогултат. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Сен кай тараптан чыксаң да жүзүңдү Харам мечити тарапка бур, Кааба шаарына. Анткени ал эгеңден келген акыйкат. Аллах силердин амалыңардан кабарсыз эмес. Сен кай тараптан чыксаң да жүзүңдү Кааба шаарында Харам мечити тарапка бур. Адамдардын арасындагы заалымдардан башкалары силерге каршы далил келтире албашы үчүн кайсыл тарапта болсоңор да жүзүңөрдү ал тарапка бургула. Силерге жакшылыктарымды толук берүүм жана туура жолдо болууңар үчүн алардан коркпогула. Менден гана корккула. Мүмкүн силер туура жолго түшөрсүңөр. Биздин аяттарыбызды окуп силерди күнөөдөн тазалай турган Куран менен даанышмандыкты силер мурда билбеген нерселерди үйрөтө турган бир элчинин силердин араңарга жибердик. Мени эстегиле. Ошондо мен Мухаммед пайгамбар силерди эстейм. Мага шүгүр кылгыла. Мага каапырлык кылбагыла. Эй ыйман келтиргендер, сабырдуулук жана намаз менен жардам сурагыла. Чындыгында Аллах сабырдуулар менен бирге. Аллах жолунда өлтүргөндөрдү өлүктөр деп айтпагыла. Жок, алар тирүү, бирок силер сезбейсиңер. Биз силерди коркунуч жана ачкачылык сыяктуу нерсе менен, ошондой эле мал мүлкүңөрдү, жаныңарды, түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз. Сабыр кылгандарга сүйүнчүлө. Аларга кайгы балей келгенде алар чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз деп айтышат. Аларга эгесинен ырайым, ыраазылык бар жана алар туура жолдогулар. Сафа менен Марфа Аллахтын белгилеринен. Сафа менен Марфа
ажар эне чуркаган Меккедеги эки дөңсөөнүн аты. Кимде ким үйгө Меккедеги Аллах Тааланын үйүнө, Каабага ажылыкка келип же зыярат кылса, ага экөөсүн тең айланууда күнөө жок. Анткени Аллах шүгүрчүлүктү кабыл кылуучу, билүүчү. Чындыгында биз ачык айкын өкүмдөрдү жана туура жолду китепте адамдарга баян кылынгандан кийин аны жашыргандарга Аллах наалат айтат. Ошондой эле каргыш айтуучулар да аларды каргашат. Бирок тобоо кылып абалдарын оңдогондордун жана чындыкты баян кылгандардын күнөөлөрүн кечиремин жана мен тооболорду кабыл кылуучу мээримдүүмүн. Чындыгында капырлар менен капыр абалында өлгөндөргө Аллахтын, периштелердин жана жалпы адамдардын каргышы болсун. Ал жерде алар түбөлүккө калышат. Алардын азабы жеңилдетилбейт, мүмкүнчүлүк да берилбейт. Кудайыңар жалгыз, мээримдүү жана ырайымдуу, андан башка Кудай жок. Чындыгында асмандардын жана жердин жаралуусуна, түн менен күндүн алмашуусунда, адамдарга пайдалуу болуп деңиздерде сүзүп жүргөн кемеде, асмандан Аллах суу түшүрүп, жерди өлгөндөн кайра кийин тирүүлүүсүнө, андагы ар түрдүү жаныбарлардын таралуусунда, шамалдардын багытынын өзгөрүшүндө, жер менен асмандын ортосундагы баш ийген булуттарда акыл эстүү адамдар үчүн Аллахтын белгилери бар. Адамдардын айрымдары Аллахка өзгөнү теңеп, аны Аллахты сүйгөндөй сүйөт. Ыймандуулардын Аллахка болгон сүйүүсү күчтүүрөөк. Залымдар азапты көргөн кезде бүткүл кубат Аллахка таандык экенин жана чындыгында Аллахтан азабы катуу экенин көрүшөт. Кыямат күнү ээрчитүүчүлөр ээрчигендерден ажырайт жана азапты көргөндө алардын өз ара байланыштары толук үзүлөт. Ал ээрчүүчүлөр аттиң бизге кайтаар күн болсо гана алар бизден ажырагандай биз да алардан ажырамакпыз дешет. Ушинтип Аллах алардын жасаган иштери өздөрүнө өкүнүчтүү экенин көрсөтөт. Андыктан алар тозоктон чыгуучулардан эмес. Эй адамдар, силер жүзүндө болгон адал нерселерди гана жегиле. Жер жүзүндө болгон шайтанды ээрчибегиле. Чындыгында ал силерге анык душман. Силерди жамандыкка, ыпластыкка жана Аллах тууралуу силер билбеген маалыматты айтууга буйрат. Аларга Аллах түшүргөндү ээрчигиле. Деп айтса, алар жок, биз ата-бабаларыбыздан калган нерселерди ээрчийбиз дешет. Ата-бабалары эч нерсеге акыл калчап туура жолго түшпөгөн болсо да ээрчишеби? Капырлардын мисалы үндү, кыйкырыкты угуп, бирок анын маанисин түшүнбөй турган адам сыяктуу. Булар дүлөй сокур дудук, алар эч нерсени түшүнүшпөйт. Эй ыйман келтиргендер, биз насип кылган ырыскылардан жегиле. Эгер чындап эле ага сыйынчу болсоңор, Аллахка шүгүр кылгыла. Ал силерге өлүктүн этин, канды, чочконун этин, Аллахтын ысмы аталбастан союлган малдардын этин жешти арам кылды. Ким бузуку болбогон, чектен ашпаган абалга аргасыз болсо, анда ал күнөө болбойт. Анткени Аллах кечиримдүү, боорукер. Аллах түшүргөн китептеги жазууларды жашыргандар жана арзыбаган баага саткандар отту жешет. Кыямат күнү Аллах алар менен сүйлөшпөйт. Алар күнөөлөрдөн тазаланбайт. Алар үчүн оорутуучу азап бар. Алар туура жолдун ордуна адашууну жана кечиримдин ордуна азапты сатып алгандар. Алар отто кандай чыдашат? Аллах Куранды чындык менен түшүрдү. Ал эми Куран тууралуу талашкандар албетте алыс бөлүнүп жарылууда. Жүзүн чыгышка же батышка буруу эле жакшылык эмес. Жакшылык бул Аллахка, кыямат күнүнө периштелерге, китептерге, пайгамбарларга ыйман келтирүү. Жакындарына, жетимдерге, кедейлерге, жолоочуга, тилемчилерге, күн кулдарга жакшы көргөнүнө карабай мал дүнүйөсүн бергендер, намаздарды толук окугандар, садака бергендер. Эгер
убада берсе убадасына тургандар, кедейликте, кырсыкта жана согушта сабырдуу болгондор. Ушулар чынчылдар, мына ушулар такыбалар. Эй ыймандуулар, өлтүргөндөр үчүн өч алуу да силерге буйрулду. Азат адам үчүн азат адам, кул үчүн кул, аял үчүн аял жазалансын. Ким анын тууганы тарабынан кечирилсе, анда жакшылыкты ээрчип жакшылыкча аткаруу зарыл. Бул Аллахтын жеңилдиги жана ырайымы. Ал эми ким андан кийин чектен ашса, андан ага оорутуучу азап бар. Эй акыл ээлери, силер үчүн өч алууда жашоо бар. Балким силер Аллахтан коркоорсуңар. Силердин бирөөңөргө өлүм келсе, эгер ал артында мурас, байлык калтырса, ал ата-энесине жана жакындарына тууралык менен осуят кылуу парыз кылынды, буйрулду. Аллахтан коркуучуларга бул милдет. Ким осуятты уккандан кийин өзгөртсө, анда күнөө өзгөртүүчү да болот. Чындыгында Аллах баарын угуучу, баарын билүүчү. Ким осуят кылуучунун каталык же күнөө ишинен коркуп, аны менен мурас алуучулардын ортосун оңдоп койсо, анын күнөөсү болбойт. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. Эй ыймандуулар, силерден мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо кармоо буйрулду. Бул орозо силердин такыба болууңар үчүн буйрулду. Орозо эсептелүү күндөргө гана кармалат. Силерден ким орозо мезгилинде ооруп калса же сапарга аттанса, анда ал күндөрдүн ордуна башка күндөрдө толуктап берет. Орозо тута албай турган адамдар жакырдын тамагын төлөйт. Ким андан ашыкча жакшылык кылса, ал өзүнө жакшы. Эгер билсеңер, орозо кармооңор силер үчүн жакшы. Рамазан айы. Бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп көрсөтүлүп, Куран түшүрүлдү. Силерден ким ушул айга күбө болсо, туш келсе, орозо тутсун. Ал бул айда бирөө ооруп калып же сапарга чыкса, башка күндөрдө санын толтурсун. Аллах силерге жеңилдикти гана каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Санды толуктагыла, силерди туура жолго салган үчүн Аллахты улуктагыла. Мүмкүн силер шүгүр келтирерсиңер. Эгер пенделерим сенден мен тууралуу сурашса, мен жакынмын. Качан мага дуба кылса, дубанын кабыл кылам. Мага жооп кылышсын. Мага ыйман келтиришсин. Мүмкүн алар туура жолду табышар дегин. Силерге орозо түндөрүндө аялдарыңарга жакындоо адал кылынды. Алар силердин кийимиңер, силер алардын кийимисиңер. Аллах силер өзүңөргө кыянаттык кылып жатканыңарды билип, тообоңорду кабыл кылып кечирди. Эми аларга жакындай бергиле. Аллах силерге насип кылган нерсени тилегиле. Ак жип менен кара жип даана таанылган таңга чейин тамактана бергиле. Орозону кечке чейин кармагыла. Мечиттерде туруп калсаңар, олтурсаңар, алар аялыңар менен кошулбагыла. Булар Аллахтын чектери. Ага жакындабагыла. Аллах өз белгилерин ушундай баяндайт. Балким алар такыба болушар. Ортоңордогу мал, мүлк, байлыкты өз ара арам жолдор менен жебегиле. Жана күнөө экенин билип туруп, адамдардын байлыгынын бир бөлүгүн жеш үчүн акимдерге алып барбагыла. Алар сенден жаңы туулган ай тууралуу сурашат. Ал адамдар жана ажылык үчүн убакыт өлчөмү дегин. Үйдөгүлөргө артынан кирүүңөр жакшылык эмес. Ким такыба болсо ошол жакшылык. Ошондуктан үйлөрүңөргө эшигинен киргиле жана Аллахтан корккула. Балким кутуларсыңар. Силерге согуш ачкандар менен Аллах жолунда согушкула жана чектен чыкпагыла. Чындыгында Аллах чектен чыккандарды жакшы көрбөйт. Аларды кайсыл жерде тапсаңар, ошол жерде өлтүргүлө. Силерди алар жайдан, Меккеден кандай чыгарган болсо, силер да аларды кууп чыккыла. Бузукулук адам өлтүрүүдөн да жаман. Алар өздөрү баштап Мекке мечитинин жанында согуш ачмайынча
силер да ал жерде алар менен согушпагыла. Эгер алар согушса, силер да аларды өлтүргүлө. Капырлардын жазасы мына ушундай. Эгер алар бузукулуктарын тыйышса, албетте Аллах ырайымдуу жана боорукер. Бузукулук токтоп, дин толугу менен Аллахка таандык болгонго чейин алар менен согуша бергиле. Эгер алар тыйылышса, анда душмандык жок. Душмандык залымдарга гана. Ыйык айга ыйык ай, ыйыктарга деле өч алуу бар. Ким силерге кол салса, силер да сокку ургула, бирок Аллахтан корккула. Аллах такып алар менен бирге. Аллах жолунда мал мүлкүңөрдү сарптагыла. Өзүңөрдү өз колуңар менен отко таштабагыла. Чындыгында Аллах жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт. Ажылыкты жана умраны Аллах үчүн толук аткаргыла. Эгер жолдо тосулсаңар, курмандыктын өзүңөргө жеңилин кой жөнөткүлө. Ал курмандык белгиленген жерге жеткенге чейин чачыңарды алдырбагыла. Эгер силерден бирөө оору болсо же башында дарты болсо, анда 3 күн орозо тутуу же садака берүү же курбандык чалуу бир кой менен акы төлөсүн. Качан коопсуз болгонуңарда ким умраны ажылыкка чейин аткарган болсо, жеңил курмандык чалат. Ким курмандык таба албаса, ажылыкта 3 күн, эгер кайтсаңар 7 күн, ошентип толук 10 күн болот. Бул шарт үйү Харам мечитинин жанында болбогондор үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, чындыгында Аллахтын азабы катуу. Ажылык бул белгилүү айлар. Ким ошол айлардын ичинде ажылык барсын аткарууга милдеттенген болсо, ажылыкта аялына кошулуу, күнөө кылуу, талашып тартышууга болбойт. Эй, акыл ээлери, жакшылыктардан эмне жасаган болсоңор, Аллах аны билет. Ошондуктан азык камдагыла. Чындыгында азыктын жакшысы такыбалык. Менден корккула, эй, акыл ээлери. Силер эгеңердин ырайымын көздөгөн болсоңор, силерге күнөө болбойт. Качан Арафаттан кайтсаңар, Арафат Мекке шаарына жакын өрөөн. Ал жерде туруу ажылыктын бир парзы. Машар ул Харамда Муздалифанын аяк жагында жайгашкан тоо. Аллахты эстегиле. Анткени ал силерди туура жолго чыгарды. Силер андан мурда адашкандардан болчусуңар. Андан кийин элдер ажылар кайткан жерден Арафаттан кайткыла. Аллахтан кечирим сурагыла. Чындыгында Аллах боорукер, мээримдүү. Качан ажылык ибадатыңарды бүтсөңөр, Аллахты атаңардын эстегенде эстегиле. Же андан да артыгыраак эстегиле. Адамдардын арасынан кээ бирөө, "О, эгем, бизге үлүшүбүздү дүйнөдө бер" деп айтат. Ал акыретте үлүштөн куру калат. Башка бирөөлөрү, "О, эгем, бизге бул дүйнөдө да жакшылык бер, акыретте да жакшылык бер, бизди тозок азабынан сактай көр" деп айтат. Мына ушулар алар үчүн өздөрү кылган нерсенин насиби бар. Аллахтын эсеби өтө тез. Белгилүү күндөрдө Аллахты эстегиле. Ким шашса 2 күндө ага күнөө жок. Ким кечиксе да күнөө жок. Бул шарт Аллахтан корккон мусулман үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, ага жыйналасыңар. Эй Мухаммед, адамдардын кээ биринин сөзү бул дүйнөдө жашоосунда сени таң калтырат. Ал Аллахты өз дилиндеги нерсеге күбө тартат. Ал катуу талашуучу. Ал узаган соң жер бетинде бузукулук кылуу үчүн эгиндерди, төлдөрдү кыйратууга аракет кылат. Аллах бузукулукту жакшы көрбөйт. Эгер ага Аллахтан корк деп айтылса, аны текеберлиги күнөө менен кармайт. Анын орду тозок. Ал кандай жаман орун. Адамдардын арасында Аллахтын ыраазычылыктарына жетүүнү көздөп, өз жанында аябай тургандары бар. Аллах пенделерине абдан ырайымдуу. Эй мумундар, ислам дининде толук киргиле. Шайтандын жолдоруна ээрчибегиле. Чындыгында ал силер үчүн ачык душман. Силерге ачык айкын далилдер келгенден кийин жолдон кайтсаңар, билип койгула, Аллах ызааттуу, даанышман. Алар булуттун саябанында өздөрүндө Аллах жана периштелер келип иштер аткарылгандарын карап турушабы? Бардык иштер Аллахка кайтарылат.
Эй Мухаммед, Исраилдин урпактарынан сура. Биз аларга канчалаган ачык белгилерди, кереметтерди жибердик. Ким Аллахтын жакшылыгын, китептерин ага келгенден кийин өзгөртсө, албетте Аллахтын азабы катуу. Капыр болгондорго бул дүйнөдө жашоосу кооз кылынды. Алар ыймандууларды келекелешет. Чындыгында такыбалар кыямат күнү алардан өйдө болушат. Ошондой эле Аллах өзү каалаганын эсепсиз ырыскыга бөлөйт. Алгач адамдар бир эл болушкан. Ошондо Аллах аларга кубандыруучу, эскертүүчү пайгамбарларды жиберди. Адамдардын ортосунда келишпеген нерселерге өкүм кылуу үчүн алар пайгамбарлар менен бирге акыйкат Куран китебин жиберди. Ошол китеп берилгендер ачык далил келгенден кийин өз ара көрө албастыктан улам бөлүнүштү. Ошондо Аллах өз каалоосуна ылайык ыйман келтиргендерди алар талашкан чындыкка жеткирди. Аллах өзү каалаганын түз жолго багыттайт. Эй мусулмандар, силерден мурункулардын башынан өткөн сыяктуу сыноолор келбестен туруп, бейишке киребиз деп ойлойсуңарбы? Аларды ачарчылык, оорлар баскан жана титирешкен. Ошондуктан элчи Мухаммед алейхиссалам менен бирге ыйман келтиргендер бизге Аллахтын жардамы качан келер экен деп айтып жиберишти. О, чындыгында Аллахтын жардамы жакын эмеспи? Эй Мухаммед, алар сенден Аллах жолунда эмнени кайрымдуулук кылууну сурашат. Жакшылыктардан кайрымдуулук кылган нерсеңер ата-энеңер, туугандар, жетимдер, кедейлер жана жолоочу үчүн. Жакшылыктан эмне кылсаңар, Аллах аны билүүчү дегин. Эй момундар, силерге жагымсыз болсо да согуш парз кылынды. Бирок силерге жагымсыз нерсе балким силер үчүн жакшыдыр. Ал эми силерге жагымдуу нерсе балким силер үчүн жамандыр. Аллах билет, силер билбейсиңер. Алар сенден арам, ыйык, ай жана андагы согуш тууралуу сурашат. Айткын, ал айда согушуу чоң күнөө. Бул Аллахтын жолунан тосуу, ага капырлык кылуу, харам мечитине жолотпоо, аны жашоочуларын ал жерден кууп чыгаруу Аллахтын алдында андан да чоңураак күнөө. Анткени бузукулук өлтүрүүдөн да чоңураак күнөө. Эгер алардын колунан келсе, силерди диниңерден кайтармайынча согуша берет. Эгер алардын мүмкүнчүлүктөрү жетсе, силерден кимдир бирөө дининен кайтып капыр абалга көз жумса, ошолордун сооп амалдары бул дүйнөдө да акыретте да текке кетет. Алар тозок ээлери, алар анда түбөлүк калышат. Чынында ыйман келтиргендер, көчкөндөр, Аллах жолунда күрөшкөндөр Аллахтын ырайымын үмүт кылышат. Аллах кечиримдүү, оорукер. Сен арак менен кумар оюндары тууралуу сурашат сенден. Ал экөөндө чоң күнөө бар, бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар. Ал экөөсүнүн пайдасынан күнөөсү чоңураак. Эй Мухаммед, алар сенден Аллах жолунда эмне кайрымдуулук кылууну сурашат. Ашыкчасың деп айткын. Аллах силерге өз аяттарын мына ушундай баян кылат. Мүмкүн силер ой жүгүртөрсүңөр. Дүйнөдө жана акыретте да тигил экөөнүн пайдалуураагын аласыңар. Эй Мухаммед, сенден жетимдер тууралуу сурашат. Айткын, алар үчүн эң жакшысы жакшы мамиле. Эгер аларга камкордук кылсаңар, анда алар силердин бир туугандарыңар. Аллах бузукуну түздөчүнү ажырата билет. Эгер Аллах кааласа, силерди сөзсүз чарчатмак. Чындыгында Аллах ызааттуу, даанышман. Мушрик аялдарга алар ыйман келтирмейинче үйлөнбөгүлө. Албетте ыймандуу күң азат мушрик аялдан жакшы. Эгер ал силерге жакса дагы, мушрик эркектерге алар ыйман келтирмейинче турмушка бербегиле. Албетте ыймандуу кул азат мушриктен жакшыраак ал. Силерге жакса да, алар тозокко чакырышат. Аллах бейишке кечиримине өз уруксаты менен чакырат. Ал адамдар жаратуучусун эстөөсү үчүн өз аяттарына баян кылат. Сенден этек кир жөнүндө сурашат. Айткын, ал жагымсыз нерсе. Этек кири келген убагында аялдардан оолак болуп тургула.
Алар таза болгонго чейин аларга жакындабагыла. Эгер алар тазаланышса, аларга Аллах силерди буйруган жагынан келгиле. Чындыгында Аллах тобо кылуучуларды жана тазалануучуларды жакшы көрөт. Аялдарыңар силердин эгин талаагыңар болот. Эгин талаагыңарга каалаган тарабыңардан келгиле. Өзүңөр үчүн аткарып койгула. Аллахтан корккула. Чындыгында силер ага жолугарыңарды билип койгула. Момундарга сүйүнчү кабар жеткиргин. Өзүңөрдү жакшылык кылуудагы, такыба болууңардагы жана адамдардын ортосунда жараштыруудагы антыңар үчүн Аллахты калкан кылбагыла. Аллах угуучу, билүүчү. Аллах анттарыңардагы куру сөз үчүн жазалабайт. Жүрөктөрүңөр жасаган иш үчүн жазалайт. Аллах кечиримдүү, боорукер. Аялдарына жакындашпоо үчүн ант бергендер 4 ай күтүшөт. Ал эми анттарын бузушса, албетте Аллах кечирүүчү, мээримдүү. Ал эми алар ажырашууну чындап ниет кылышкан болсо, чындыгында Аллах угуучу, билүүчү. Талак берилген, ажырашкан аялдар 3 этеккир мөөнөтүн күтүшөт. Эгер алар Аллахка жана акырет күнүнө ишенишсе, курсагындагы, жатынындагы Аллахтын жаратканын жашыруулары адал эмес. Жарашууну экөө тең каалашса, анда аялдарын кайра алууга күйөөлөрү укуктуураак. Эркектердин аялдарында акылары болгон сыяктуу эле аялдардын да күйөөлөрүндө белгилүү акылары бар. Аялдарга караганда эркектердин даражасы артыгыраак. Аллах ызааттуу, даанышман. Талак 2 ирет, ошондуктан тууралык менен кармоо же жакшылык менен ажырашуу керек. Аларга бергениңерден бир нерсени кайра алуу адал эмес. Бирок экөөсү тең. Аллахтын чегин сактай албай калуудан коркушса, же силер ал экөөсү Аллахтын чегин сактай албоосунан корксоңор, анда аялдын күйөөсүнө төлөм берүүсүнө экөө тең күнөө жок. Мына ушул Аллахтын чектери. Андан аша чаппагыла. Ким Аллахтын чегинен өтсө, мына ошолор заалымдар. Күйөөсү аялына талак берсе, андан ары ал. Башка бирөөгө күйөөгө тиймейинче адал эмес. Эгер ал ага талак берсе, экөөсү тең Аллахтын чектерин сактай алабыз деп ойлошуп, кайра жарашса, анда күнөө жок. Бул Аллахтын чектери. Аны биле турган коом үчүн баяндайт. Аялдарыңарга талак берсеңер, мөөнөтү жеткен учурда жакшылык менен кайра алып калгыла, же алардан жакшылык менен ажырашкыла. Аларга зыян берүү максатында кармап турбагыла. Кимде ким ушул ишти жасаса, чындыгында өзүнө өзү зулумдук кылган болот. Аллахтын аяттарын азил кылбагыла. Ошондой эле Аллахтын силерге берген жакшылыктарын, силерге насаат кыла турган китепти, Куранды жана даанышмандыкты түшүргөнүн эстегиле. Аллахтан корккула. Акыйкатта Аллах бардык нерсени билүүчү экенин билгиле. Аялдарыңарды талак кылсаңар, күтүү мөөнөтү бүткөн соң, алар өз күйөөсү менен жашоого жакшылык жолдо ыраазы болуп жарашышса, жолтоо болбогула. Бул Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтиргендер үчүн айтылган насаат. Бул силер үчүн тазалык менен ааруулук. Аллах билет, ал эми силер билбейсиңер. Эмизүүнүн толук болушун каалаган энелер балдарын толук 2 жыл эмизишет. Эненин тийиштүү азык оокатын, кийим кечесин жакшылык менен камсыздоо атанын милдети. Ар кимге чамасына жараша милдет жүктөлөт. Эне баласы себептүү, атасы да баласы үчүн зыянга учурабасын. Ал эми мураскор да ушул сыяктуу милдеттерге ээ. Эгер наристенин ата-энеси ыраазылык менен кеңешип, ажырашууну чечишсе, анда экөөсүнө тең күнөө жок. Эгер балдарыңарды бөтөн аялга эмизүүнү кааласаңар, анда акысын жакшылап берсеңер, силерге күнөө болбойт. Аллахтан корккула жана билгиле, чындыгында Аллах силер жасаган иштериңерди көрүүчү. Араңардан кайтыш болуп, аялдарын калтырып кеткендердин аялдары 4 ай 10 күн күтүшөт. Алардын белгилүү күтүү мөөнөтү бүткөндө, алар өздөрүнө жакшылык нерселерди жасашса, анда силерде күнөө жок. Аллах жасаганыңардан кабардар.
Ал аялдарга жуучулук сунушуңарды айтып ачык айтсаңар же купуя сактасаңар, анда күнөө болбойт. Аллах чындыгында аларды эстегениңерди билет. Бирок алар менен жашыруун убадалашпагыла. Бирок жакшы сөздү сүйлөшүшүңөр мүмкүн. Күтүү мөөнөтү бүтмөйүнчө никелешүүнү ниеттенбегиле. Чындыгында Аллах жүрөгүңөрдөгүнү да билээрин унутпагыла. Андыктан андан сактангыла. Аллах кечиримдүү, жумшак экенин билгиле. Силер аялдарыңарга жакындаганга чейин жана калың берүүдөн мурда ажырашсаңар, анда ажырашуу айып эмес. Бай байлыгына жараша, кембагал алына жараша жакшылык менен аларды ыраазы кылышсын. Бул жакшылык кылуучуларга милдет. Эгер аларга жакынdoодон мурда ажырашсаңар же калың берүүнү убагында кылган болсоңор, убада берилгениңердин жарымын ага калтыргыла. Бирок аял эркекти кечирсе же колунда нике түйүнү бар талак ээси эркек кечирсе, ал башка. Бири-бириңерди кечирүү такыбалыкка жакыныраак. Ортоңордогу жакшылыкты унутпагыла. Аллах жасаганыңарды көрүүчү. Намаздарга жана орто намазга сак бекем болгула. Аллахка моюн сунган абалда тургула. Эгер силер корксоңор, унаа үстүндө же жүрүп баратып намаз окугула. Коопсуз болгонуңарда силерге билбегениңерди үйрөткөндөй кылып Аллахты эстегиле. Араңарда кайтыш болуп, аялдарын калтырып кеткендер аялдарына 1 жылга чейин үйүнөн чыкпай пайдалана турган нерсени осуят кылышсын. Эгер алар өздөрүнө жакшылык каалап өз каалоосу менен чыгышса, ал учурда силерге жоопкерчилик жүктөлбөйт. Аллах ызаттуу, даанышман. Ажырашкан аялдардын тийиштүү деңгээлде күйөөлөрү тараптан камсыздалышы такыбалар үчүн милдет. Аллах акыл жүгүртүшүңөр үчүн силерге аяттарын ушундай кылып баяндайт. Өлүмдөн коркуп өз үйлөрүнөн чыккан миңдеген адамдарды көрдүңбү? Аллах аларга өлгүлө деди. Андан кийин аларды кайра тирилтти. Чындыгында Аллах адамдарга жакшылык кылуунун ээси. Бирок адамдардын көпчүлүгү Аллахка шүгүр кылышпайт. Аллахтын жолунда согушкула жана Аллах угуучу, билүүчү экенин билгиле. Ким Аллахка жакшы карыз берсе, Аллах ага көптөгөн кошумчасын кошуп берет. Аллах тар кылат жана мол кылат. Ага кайтарыласыңар. Мусадан кийинки Исраил урпактарынын башчыларын билбейсиңби? Алар өз пайгамбарларына бизге падыша шайлап бер, Аллах жолунда согушабыз дешти. Ал мүмкүн силерге согуш парз кылынса да, баары бир согушпайсыңар деп айтты. Алар биз бала чакабыз менен журтубуздан куулуп чыгылган болсок, эмне үчүн Аллах жолунда согушпайт экенбиз дешти. Анан согушуу тууралуу Аллахтан өкүм келгенде, алардын аз бөлүгүнөн башкалары согуштан баш тартышты. Аллах залымдарды билүүчү. Аларга пайгамбары Аллах силерге Таалутту падыша кылып жиберди деп айтты. Биз ага караганда падышалыкка татыктуураак болсок, анан кантип ал бизге падыша болсун? Таалут кедей карапайым адам болгон. Аны тоотпогондор байлар болушкан. Ага байлык мол берилген эмес дешти. Ал аны силерге Аллах тандап, дене күчүн жана илимди мол берди деди. Аллах өкүмдарлыкты өзү каалаган адамга берет. Аллах баарын камтуучу, билүүчү. Аларга пайгамбары анын падышалыгынын белгиси эгеңер тараптан көңүлгө бейпилдик жана Муса менен Харундун үй бүлөсүнөн калган калдыктар, буюмдар бар. Периштелер алып жүргөн сандыктын силерге келүүсү. Чындыгында эгер силер ырайымдуу болсоңор, ушунда силерге белги бар. Таалут аскери менен чыккан кезде чындыгында Аллах силерди дарыя аркылуу сынайт. Ким андан ичсе менден эмес. Ал эми кимде ким андан ичпесе же колу менен кочуштап алып аз гана алып ичсе, ал менден деди. Алардын өтө азынан башкасы андан ичишти. Таалут жана аны менен кошо ыйман келтиргендер дарыядан өткөн соң, биз Жаалут жана анын аскерлерине тең келүүгө кудуретибиз жетпейт дешти. Алардын ичинен Аллахка сөзсүз жолугарына ишенгендери
Аллахтын каалоосу менен аз топ канчалган көп топту жеңген. Аллах сабырдуулар менен бирге дешти. Алар Жалут жана анын аскерлери менен бетме-бет келген кезде, эге бизге сабыр бер, кадамдарыбызды бекем кыл, бизге каапыр элдин үстүнөн жеңишке жетүүгө жардам бер деп айтышты. Ошондо аларды Аллахтын жардамы менен жеңилүүгө дуушар кылышты. Давут Жалутту өлтүрдү. Аллах Давутка падышалык, даанышмандык жана Аллах өзү каалаган нерселерди үйрөттү. Аллах адам баласынын бирин башкасы аркылуу коргобосо, жер жүзү бузулуп кетмек. Чындыгында Аллах бүгүн ааламдар үчүн берилүүчү жакшылыктын ээси. Ушулар Аллахтын белгилери. Биз аларды сага чындык менен окуп беребиз. Акыйкатта сен элчилерденсиң.